суд величественно начнется. Ошентип улуу сурак, улуу сот башталат. Катар тизилип периштелер келишет. Сурак болуп бүтөр менен адамдардын кай бирлерин тозокко айдашат, кай бирлерин бейишке алып жөнөшөт. Эң коркунучтуусу тозок отунун келиши. Жалбырттаган оттон мойну башы бар, көрчү көздөрү бар, уга турган кулактары бар, сүйлөчү тили бар, турпат болот. Тозоктун оту деген бул жөн эле аңгек, чуңкур эмес, ал деген 70 000 чынжыр менен чынжырланган, буркан шаркан түшкөн бир жырткыч сымал өрт. Ар бир чынжырды 70 000 периште кармап булкуп турат. Андай тиришимди коркунучту тиктеп туруунун өзү чоң апаат. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Умар радиаллаху анхуга: "Эгер сен 70 пайгамбардын сооптуу амал иштерин кылган адам болсоң да, ошол тозоктун көрүнүшүн көрүп коркосуң" дептир. Аллахтын ар бир жаратыгы, пайгамбарлар, такыбалар, Кудайга ишенгендер жана Кудайга ишенбеген капырлар ошол күнү чөгөлөп Аллахтан сактай көр деп жалбарышат. Тозоктун оту алоолонуп жалбыртап туш тарабын каранат. Адамдар корккондон баштарын өйдө кылууга дити барбай жер тиктешет. О адам урпактары, силерге шайтанды ээрчибегиле деген эскертүү болбоду беле? Силер Аллахка гана кызмат кылууңар керек жана ушунун өзү туура жол. Кантип эле сен ушуну түшүнгөн эмессиң? Кантип сен муну билген жоксуң? Аллах баарыбызды сактасын. Ошентип сурак күн да келет. Асман түнөрүп коюу караңгылык каптайт. Ар бир инсанга өзүнүн эсеп китеби берилет. Ошол бүт иштериң жазылган эсеп китеп оң жагыңан берилсе, анда ишиң жайында экенин. А эгер сол жагыңдан берилсе, сени алдыда бактсыздык күтүп турганын билесиң, сезесиң. Айрым адамдар сол жагынан берилген эсеп китебин артына катып, балким оң жагынан китеп берилип калчудан бетер кайсалактайт. Ыйман келтирген, жакшы иштерди кылган такыба момун адамдар ал күнү кубанышат. Кудай жок дешип, ыйман келтирбеген күнөөкөрлөр эсеп китепчесин жашырууга далбасташканы менен баары бир сол колуна берилгени айкын боло берет. Ыйык Куранда мындай аят бар. Кимге китеби оң тарабынан берилсе, ал сүйүнгөн бойдон: "Хей, карагыла, мына менин эсеп китебимди окуп көргүлө. Мен бул эсеп китебиме жолугууга анык ишенген болчумун" дейт. Анан ал өзү ыраазы болгон жашоодо эң жогорку бейиште болот. Анын мөмөлөрү ол турган жерден кол сунсаң эле жеткидей аралыкта ийилип турат. Анан аларга өткөн дүйнө жашоосунда жасаган сооптуу ишиңер себептүү жегиле, ичкиле, аш болсун деп айтылат. Ал эми эсеп китеби сол тарабынан берилген бактысыз адамдар кайгырып мындай дешет: "Атаганат, менин китебим берилбей эле койсо экен, жана эсебим кандай экенин билбей эле калсам экен. Кана эми менин өлүмүм чечүүчү болсо, кайра тирилүү деген болбосо, мал дүйнөм мага пайда бербей калды. Менин күч кубатым, салтанат бийлигим жок болуп кетти" деп өкүнөт. О периштелер, аны кармап кишендегиле, кийин тозокко таштагыла, андан соң узундугу 70 чыканак келген чынжырга өткөргүлө деп буйрулат. Твое имя будет названо. Ошентип сурак күнү сенин ысмың аталат. Сага өмүрүңдөгү ар бир иш аракетиң, ой ниетиң жазылган эсеп китебиң берилет. Сен суракка алынасың. Көптөгөн адамдардын кашында, миллиардтаган адамдардын ичинде сенин бүткүл өмүрүң көргөзүлөт. Ар бир кылган эткениң, ар бир көз ирмемиң, эмне сүйлөгөнүң, эмне жазганың, ар бир баскан турганың чууруп өтөт. Кай бир адам ал суракта "Жок, мен мындай кылган эмесмин" дешип макул болбошу ыктымал. Мына ошондо алардын ар бир дене мүчөлөрүнө тил кирип, колдору, буттары, көздөрү, кулактары каерде эмне кылгандыктарын, эмне угуп, эмне көргөндөрүн так өзүндө айтып беришет. Дене мүчөлөрү ошол инсанга каршы далил жүйөлөрдү айтышат.
Мына ошондо инсан өзүнүн дене мүчөлөрүн каргап шилеп, мен силерди сактоо үчүн калп айтып атсам, силер эмнеге мага каршы болуп атасыңар деп нааразы болор экен. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям тозок отун мынтип сүрөттөгөн. Тозоктун оту аппак түс болмоюнча миңдеген жылдар бою жагылган. Кайра кызыл жалбырт өңгө кирмейинче дагы миңдеген жылдар бою алоолонгон. Дагы кара түс алсын деп дагы миңдеген жылдар отту күчөтө жагышкан. Тозоктун оту капкара түн сымал коп-коюу караңгы. Тозокто тамак азык болобу? Заккум деген бир дарак бар. Анын түп тамыры тозоктун тээ чуңкурунан өсүп чыккан. Анын мөмөлөрү шайтандын баштарына оп-окшош. Тозокко түшкөндөрдүн суусундугу боркулдап кайнаган суу жана кан аралаш ириң болот. Заккумдун кичине эле бир тамчысы бул жер жүзүнө тамып калчу болсо, дүйнө жүзүндөгү бүткүл адамдардын өмүрүн соолутмак. Аны менен азыктанган тозокку адамдар анда эмне болот? Тозоктогулар бири-бирин күнөөлөшүп, тигилерге жазасын дагы күчөтчү деп Аллахтан суранышат. Бизди неге бизди адашууга түрткөн тигилер, алардын тозок отундагы азабын дагы күчөт дешип суранышат. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтыптыр: тозоккуларга жагылган от, тозоктогу өрттүн 70тен 1 гана бөлүгү десе, ага, Аллахтын элчиси, бизге өзүбүздүн күнөөлөрүбүзгө карата отубуз өзүбүзгө жетишмек го дешкенде, ошентсе да тозок оту 69 эсеге көбүрөөк болот. Алардын ар бир жер жүзүндөгү от сымал ушунчалык таптуу, ысык, деди Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Акыйкатта тозокто эң жеңил жаза алдым деген адамдар буттарына тозок отунан жасалган бут кийим кийип жүрүшөт. Ошол оттон жасалган бут кийимдин ысыктыгынан ал адамдардын мээси казандагы суудай кайнап турат. Аларга берилген жаза эң жеңил жаза, бирок алар эч ким биздикиндей катуу жазаны албады болуш керек деп ойлошот. Бизди күнөөгө баткызып адаштырышты деп наалышат. Күнөө кылгандарына шайтанды күнөөлөшөт. Бирок шайтан Аллахтын силерге берген убадасы чын. Мен дагы силерге убада берип аткарбай койдум. Силерге көргөзгүдөй менин эч бир далилим жок эле. Болгону мен чакырдым, силер чуркап келдиңер. Эми мени эмес, өзүңөрдү айыптагыла. Бүгүн башка түшкөн азаптан мен силерди куткара албаймын. Силер да мени куткара албайсыңар. Бирок мурун дүйнө жашоосунда мени Аллахка шерик кылганыңарды мен да мойнума албаймын. Мен Кудай эмесмин, Кудайдын шериги да эмесмин деп жооп кылат. Тозоктогу күнөөкөрлөрдүн ичинде мусулмандар да бар экенинен кабардар Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бейиште рахат ала албай кыжалат болуп, ошол мусулмандарга ырайым кылып бейишке киргиз деп Аллахтан өтүнөт. Аллах Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллямдын өтүнүчүн кабыл кылып, тозоктогу мусулмандарды чыгарып бейишке киргизет. Андан кийин Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям тозокто калган дагы башка мусулмандарды кечирип аларды бейишке киргизүүсүн Аллахтан суранат. Аллах тилеген орундатат. Тагы ушундай эле өтүнүштү Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям дагы бир нече ирет кайталайт. Аллах улам өтүнүчүн аткарат. Бир маалда Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям: мен дагы сурануудан айбыгып атам, Аллах дейт. Анткени тозокто дагы эле мусулмандар калган болот. Ошол мусулмандарды тозоктон чыгаруу үчүн Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям жана периштелер жан үрөп аракет кылышат. Ошондо Аллах тозоктогу мусулмандарды чыгарууга пайгамбар ортомчу болду. Периштелер арага түштү. Эми менин мээримдүүлүгүмдүн кезеги келди дейт. Аллах тозоктон ла илаха иллаллах деп ыйман келтирген ар бир момунду чыгарат. Урматтуу туугандар, азыр ар бириңиздерден бир өтүнүч сурар элем. Мына момуну кайталагыла. Ла илаха иллаллах, ашхаду ан ла илаха иллаллах ва ашхаду анна Мухаммадан расулуллах. Тозокту эң акыркылардан болуп таштап чыгышкандар, демек аларды Ар-Рахман сактап калгандар. Ибн Масуд радиаллаху анху аркылуу бизге жеткен бир хадисте Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтыптыр: тозоктон эң акыркы болуп чыгарылып бейишке кире турган киши бирде мүдүрүлүп, бирде туруп, жүзүнө тозоктун оту дүртетип, ошентип олтуруп акыры тозоктон чыкканда тозок отун кайрылып тиктеп: сенде мени чыгарган, сактаган Аллах кандай улуу. Шек күмөнсүз мен буга чейин эч ким боло элек зор сыйлык менен сыйландым деп ыраазы болот экен. Андан соң теги кишиге бир даракты көргөзүшөт. Ал киши: "О, менин эгем, мага ушул даракка жакындоого ыракым эт. Анын көлөкөсүнө паналайын, суусунан ичейин" дейт. Аллах субханаху ва тааля: "Эгер мен сенин ушул тилегиңди аткарсам, каалооң дагы күчөрүн мен билем да" дейт. Анда киши: "Жок, мен антпеймин. О, менин эгем" деп жооп кылат. Ошентип ал киши мындан ары Аллахтан эч нерсе суранбайм деп убада берет. Аллах ал инсандын сабырсыздыгын, чыдамсыздыгын көрүп, аны аяйт дагы инсандын каалоосуна көнөт.
Ошондон кийин Аллах аны даракка жакындатат. Инсан даракка көлөкөлөп, суусунун кандыра ичет. Ошондон кийин кишиге ал дарактан да сонун бир дарак көргөзүлөт. Киши кайра Аллахка кайрылып, "О, менин эгем, ошол даракка мени жакындатчы. Анын көлөкөсүнөн ырахат алып, суусундан ичейинчи. Ушундан кийин сенден эч нерсе өтүнбөйм" дейт. Аллах субханаху ва тааля анда: "О, адам урпагы, сен мурда эле экинчи эч нерсе суранбайм деп убада бердиң эле го. Мына бул даракка жакындоого сага уруксат этсем, сен менден дагы бирдеме өтүнөсүң да" дейт. Анда тиги киши кайрадан "Экинчи сенден эч нерсе суранбайм" деп сөз берет. Аллах пенденин чыдамсыздыгын көрүп, түшүнүп, аяп, андан кийин кишиге даракка жакындоого ракым кылып, түбүндө көлөкөлөгөнгө жана суусунун кандырып ичүүгө уруксат этет. Андан кийин бейиштин дарбазасынын жанында мурункудан да ажайып дарак турганын көрүп, инсан Аллахка кайрылат. "Мына ушул даракка жакындоого уруксат эт, анын көлөкөсүн паана кылайын, түбүндөгү суудан ичейин. Андан кийин сенден эч бир нерсе суранбаймын" дейт. Анда Аллах субханаху ва тааля: "О адам урпагы, сен эч нерсе суранбайм деп мурда да убада кылдың эле го" дейт. "Ооба, ошентим эле. Эми ушундан кийин сенден эч нерсе суранбоого убада берем" дейт кайра. Үчүнчү иретте даракты көрүп, ага чыдамы түгөнүп аткан пендесин түшүнүп, аны аяйт Аллах. Аллах ал инсанга даракка жакындоого мүмкүндүк берет. Бир маалда бейиш бактарына ойноп күлгөндөрдүн үндөрүн угуп, кайрадан Аллахка жалынып, суранып кирет пенде. "О Аллахым, мен тиги жака көчүп баргым келип атат" дейт. "О адам урпагы, качан напсыга алууң тыйылар экен? Эгер мен сага дүнүйө сонундарын берсем, анын артынан дагы ошондой сонундарды берсем, ошондо ыраазы болосуңбу" деп сурайт. Пенденин көзү кубанычтан тунарып, "О менин эгем, ааламдардын эгеси болуп туруп мени шылдыңдап атасың го" дейт. Ага жооп кылып Аллах субханаху ва тааля: "Мен сени шылдыңдаганым жок. Бирок мен эмнени кааласам ошону жасай алган күчүм, кудуретим бар" дейт дагы. Ошондон кийин ал: "Кана пендем, кире бер бейиш бакчасына. Сен үчүн жер шарынан 10 эсе чоң келген бейиш бакчасы даярдалып коюлган" дейт. Хасан аль-Басри рахимахуллох өз шакирттери менен мынтип сүйлөшкөн экен. Тозоктон эң акыркы болуп чыгарган адамдын ысмы Ханнат экени, ал тозок отунда 1000 жыл убакыт болгону айтылат. Ошого карабастан ал тозоктон баары бир сакталат болушум керек деп үмүтүн үзбөй, "Я Ханнан, я Маннан" деп жалбараар экен. Ушул баянды уккан Хасан аль-Басри рахимахуллох ыйлап жиберип, "О, мен ушунчалык Ханнат болууну эңсеп турам" дейт. Аны уккан айланасындагылар таңданат. Ошондо ал: "О, азап тигирлер, Ханнат 1000 жыл тозокто болсо да акыры андан чыгары кепилдениптир. А менде кепилдик жок да" дептир. واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. Бойтесь огня, который... Капырлар үчүн даярдалып коюлган тозоктон коркула. Аллахка жана пайгамбарга моюн сунгула. Ошондо силерге ырайым кылынса ажеп эмес. Тозок отунан өзүңөрдү курманын жарымын садака кылып болсо дагы, анте албагандар жакшы сөз айтуу менен дагы өздөрүн коргосун. Биздин мына ушул мээнеттердин баарында сиздердин мээнет дагы бар. Анткени бул видео котормолор сиздер ак мээнет менен адал иштеп таап анан бизге которуп аткан акчалардын жардамы менен чыгып атат. Бул видеолордогу жакшылыкка, исламга чакыруулар канчалык элге жайылган сайын, ошол видеолорго элдер рахмат деп айткан сайын, демөөрчү болуп биздин каналга акча которгон сиздерде дагы, бул видеолорду кыргызчалап мээнет кылган бизде дагы элге пайдалуу, жаратканга жаккан бир жакшы иштерге себепчи болуп атам го деген жылуу үмүт пайда болууда. Оорчулук келбесе видеолорду бөлүшүңүздөр, каналга катталыңыздар. Мындан тышкары Telegram каналыбыз дагы бар. Ага дагы катталып, диний видеолорду көрсөңүздөр болот. Каналыбызга мындан да көбүрөөк тасмалар которулушун кааласаңар, мээнетибизди мындан ары да колдонуп калуучулар болсо, экрандагы номерларга акча которсоңуздар болот. Жараткан Аллах баарыбызды туура жолдон адаштырбасын. Барыңыздарды терең урматтоо менен, Эрнис Кыяз.